Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, футбол күйөрмандары. Россия Федерациясында эмгектенип жаткан кыргызстандык мекендештердин ортосунда футбол турнирин уюштурганбыз. Бул футболго 48 команда катталган, 40 район, 8 шаардан азыркы учурда күчтүүлөр аныкталууда. Мындай футбол кыргыз диаспорасында тарыхта биринчи жолу болуп өтмөкчү. Бул турнирдин өтүүсүнө себепкер болгон жана мүмкүнчүлүктөр түзүп берген Россия Федерациясынын дагы ыйгарымдуу элчиси Гүлнара Клара Саматовнага ыраазычылык билдиребиз. Бул негизги футболдун максаты бүтүн Кыргызстандан келип эмгектенип жүргөн мекендештердин ортосунда болгон достукту, ынтымактыкты, биримдиктикти бекемдөөгө жана ошону менен бирге жаштарды сергек жашоого үгүттөө максатында уюштурулган. Буюрса 7 майда финал. Азыркы учурда кызыктуу оюндар жүрүп жатат. Келип өзүңүздөрдүн командаңыздарга күйөрман болсоңуздар. Урматтуу мекендештер, саламатсыңарбы? Баарыңызга маалым болгондой, 8 апрелден баштап бизде Кубок Достук аталышында турнир болуп жатат. 40 район жана 8 шаардын арасында. Бүгүнкү күндө 3-чү турга келдик. 1-8 финал. Биздин өтүү форматы олимпиадалык система. Бир оюнда команданын жеңүүчүсү аныкталат. 8 апрелден 7 майга карай буюрса оюндар улантылат. Бардык мекендештерди өзүнүн командасын райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде командасын колдоп келип бериңиздерди суранабыз. Ушул турду жакынкы күндөрдө жадыбалы чыгат. Мыкты командалар тебилди. Биздин ушундай турнирди уюштуруп берген демеушчүлөргө, ошондой эле элчилик кызматкерлерге, биздин элчи айымга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин финалдык оюндар 7 майга коюлган. Бардык мекендештерди чакырабыз, командаңыздарды колдоңуздар. Силердин командаңардын колдоосу биз үчүн абдан маанилүү.